Türkiyanın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta болгон жер титирөөнүн кесепетинен жабыркаган өлкөнүн 10 провинциясына 3 айга өзгөчө абал киргизилгенин жарыялады. Dolayısıyla Биз Түркиянын тарыхында гана эмес, региондо жана бүтүндөй дүйнөдө эң чоң кырсыктардын бирине туш болдук. Ал аймакта иштөө үчүн бардык мамлекеттик органдар жана болгон техника тартылды. Биринчи этапта кырсык болгон жердин жашоочуларына шашылыш жардам көрсөтүү үчүн 100 миллиард лира бөлүндү. Жер титирөө болгон жерге 54 миң чатыр, 102 миң керебет, күнүмдүк керектелүүчү буюмдар жөнөтүлдү. 1000ге жакын тез жардам унаасы, 2 санитардык учак нөөмөттө турат. 10 облустун тургундарына 5000 медициналык кызматкер жардам берүүдө. 6 февралдан бери өлкөдө кеминде 285 жолу жер силкинүү катталды. Түркиянын геофизик окумуштуусу Ахмет Эржан өлкөнүн түштүк чыгышындагы жер титирөөнүн күчүн 130 атомдук бомбанын жарылуусу менен салыштырды. Президент масштабтуу жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуда калкты кайдыгер карабай тилектеш болууга чакырды. 13,24'te Учурда 70тен ашуун өлкө жана 14 эл аралык уюмдар жардам көрсөтүүдө. Бизге чалган 18 мамлекет жана өкмөт башчылары менен телефондон сүйлөштүм. Өлкөбүз үчүн ушул оор мезгилде колдоо жана жардам сунуш кылган билдирүүлөрдү жасаган бардык досторубузга ыраазычылык билдиргим келет. Түрк лидери Түркия өкмөтүнө караштуу кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча башкармалыктын банктык эсептерине түрк лирасы жана чет элдик валютадагы каражаттарды которууда чегерилүүчү комиссияны 0%га түшүрдү.